Саламатсыздарбы, урматтуу биздин Жылдыз Тайм YouTube каналынын көрөрмандары. Бүгүн сиздер менен кайрадан эле мен Акбар Кылычбекова. Бизде бүгүн биз маектеше турган Айсалкын эже жакында эле 2 жума мурун баласын белгисиз бир ай мурун белгисиз балдардан сабалып каза болуп калыптыр. Айсалкын эжени ошол тууралуу, баласы тууралуу ушул окуя жөнүндө билели деп чакырдык. Айсалкын эже, саламатсызбы? Саламатсызбы? Балам шаарда иштечү, Балаңыз жөнүндө компанияда иштечү, чек арада болгон үчүн күнү түнү иштечү. Ошол күнү мен ойлоп турмун, түнкү сменде иштеп атат деп балдар менен уруша кеткен экен. Көпчүлүк көп балдар өлүп сабап. Эртең менен таңкы 5-те болгондо балам жаткан экен, мен уктап атканга деп башка бөлмөдө жатыптыр. Уктап атат го деп ойлогом. негизи балаңыз эми канча жашта эле? Жашы Балам 2004-жылы туулгучу, 21 жашта эле. Бир баласы бар болчу. Бирге томок ушулай тууган күнүн беребиз деп атканда ушундай болду. Күндүз бир сону коорашып, продукт алып келип, тамак жасап бер деп, Оливье тамак жасап бергенмин, дымдама жасап берди, аны жасап бергенмин. Кеч жумушка чыгам деп балдар менен тамактанып чыгып кеткен. Эртең мененки 5-те мен ызычуудан ойгонсом балам жатты. Сыртта 3 бала урушаттыр. Эртең мененки 5-те? Эртең мененки 5-те. Сыртта 3 бала урушаттыр. 2 баланы тааныйм, мен балам менен иштеген балдар, бирөөсүн тааныбайт экенмин, ал деле балам менен иштейт экен, тааныбачу экенмин. Алар да ажыратып, эртең менен бир аз суураак болчу, мен ооруганыма байланыштуу үшүп кетип кирип жаттым. Балам башка бөлмөдө жаткан экен, ичкен экен эле, мен жашырбайм аны. Ошо көргөзбөйүн деген го деп ойлогом. Бир аз ичип келиптирби балаңыз? Тартынып жатып алганга деп ойлогом, ойготкон эмесмин. Где-то бир 8-дерде, 7-8-дердин арасында милиция кызматкерлери келди. Бул ошондо кайсы күнү, датасы кайсы күн болуп атат? Анда ошол аябай унчак болуп эчтемкеден унутуп калып атам. Ал убакыттар деген где-то Майдын 16-лары ошол убакыттар, Анан милиция кызматкерлери келди, балам ойгонду, ордунан турду. Туруп короого чыкты. Балдар иштеген мындай чоң көп балдар бар болчу, ошо чогуу чыгышты. Бетке басып чыкты тиги. Мен бирдеме болуп балаксып калдым, балам өзүн жоготуп койду, кулады. Ошол боюнча турган жок. Ошондо саат сиз 5-те балаңызды көрүптүрсүз. Ошондо 2-3 саат аралыгында эле 7-8-дерде милиция кызматкерлери келди. Анан балаңыз жөн эле эс-түзүн жоготуп эле жатып калдыбы? Короого басып чыкты, короодон Үйдөн короого басып чыктыбы? Ошондо кайсы маалда таяк жеп атат балаңыз? түнү мушташкан экен булар. Түндө? Анан бир аз мас болуп, таңга жук 5-терде келип жатып. Келип кайсы кезде келип жатканын билбейм. Мен көргөнүмдө 5-те уктап жаткан экен. Көрбөдүм, канчада келгенин көрбөдүм. Ошентип тиги милиция кызматкерлери келгенде турду чыкты, ошо менен жатты. Комада 16 күн жатып берди. 16 күнбү? Жакшынакай эле басып турган эле балаңыз саат 7-8-дерде милиция кызматкерлери эмне себептен келди? Ошо жолдун аркы бетинде бирөөлөр менен урушкан экен. Балаңыз? Балам. Алар чакырыптыр эле. Милицияныбы? Алар менен эмнеге урушканын да билбейм. Анан алар менен жакшынакай эле сүйлөшүп эле балаңыз анан келип жатып? Билбейм да, мен больницада болчумун, өзүм айлап турчумун. Кимдер менен кандай дос экенин да билбечүмүн. Больницадан чыкканыма бир жума болуп болгон жок болчу. Кимдер менен кандай мамиледе экенин да билбечүмүн. Азыр ушу күнгө чейин эчтемке билбей элем, мен жалгызмын. Эмне болуп, кимдер тараптан сабалганы, эмне болгону эчтеке билбейсизби ошондо? Эчтеке билинбей жатат. Тиги 2 бала менен үйдөн тамактанып чыгып кеткен, ошолор менен отуруп ичкен экен. Ал балдардын бирөөсү кармалып атат. Күмөн болуп эле турат. Мойнуна албай жатат, адвокат жалдап алыптыр.
Мен жақтан ештемкем жоқ. Өзім больницадан шыққанмын, жолдашым өтіп кеткен, үй жайымыз жоқ болчу, неберем бол. Баламдын бакчыларыбыздан анан барар кайрыла турган мындай таянатым жок болуп калган үчүн өзүм да ооруп калдым. Баягы больницада билинбей жүрөптүрмүн, Кудайдан тилегим суранып. Жерге коюп келгенден кийин аябай катуу ооруп кулаптырмын. Ошол менен азыр милициялар деле карабайт, мен суранганым ушу кайдыгер карабайт. Калай калкым ушу менин балама жогорку жардам берет. Балаңыздын арты кайрылуу болсун, сабыр кылыңыз. Милиция кызматкерлерине аябай мен нааразымын. Карап беришиңер жакшы болот. Мени чакырбай кетишкен. Билбейм, кайсы күнү сот кайсы жерде саат канчада экенин билбейм, башка бирөөлөрдөн угуп атат. Адвокат жок дейт. Сиз мамлекеттик барго атайын бекер караган адвокаттарчы, ошолорго кайрылып, мен бүгүн мен да сиздер менен жолугуп кайрылат элем. Эгер Айсалктын эженин азыркы башында болуп жаткан оор кырдаалда ушул баласын сабаган кимдер болгону, эмне болуп каза болгону, кимдер тарабынан сабалган эчтеке белгисиз ошол жөнүндө Айсалктын эжеге жардам берип, сот иштери боюнча жардам бере турган адамдар болсо аябай жакшы болот эле. Жакшы болот эле. Ошон үчүн дагы сизге жардам сурайбыз биз дагы. Ооба, жардам сурайт. Балаңыз негизи буга чейин жакшынакай эле жүргөн мындай душмандары же болбосо карыз балким кандай мындай көйгөйлөр бар беле же андай маалыматыңыз жок? Билгенимден карызы чыккан жок, карызы деле жок экен. Душмандарын мен билбейт экен, баланын мени биле албайт экен, атасы жок өстүргөнүм үчүн. Бир да мен айылда болуп калдым. Бул жакта 2-3 жылдан бери бул жакта болуп, мен кандай кимдер менен байланышта экенин да билбегеним үчүн билбей жатам да. Келинчеги айтканы боюнча эч кимден карызы жок экен. Мага 1-2 чалды, iPhone телефонумду алган экен, 30 000. Крупный бул жерде Мегаком компанияда иштеген үчүн балам жакшы иштеп, душманы барбы деп да ойлоп көрдүм. Анан толуп бердим. Жакшы иштечү да, аябай мындай иш. 16 күн комада болгон кезде дагы ошо согушкан балдары эч кимиси келип мындай дал акыбалын сурап, андай эчтеке болгон жок да? Келинчеги көрбөптүрбү, билбептирби? Сиз больницада болсоңуз, келинчеги үйдө болчу. Келинчеги экөөбүз үйдө болчу. Ошол баласы үчөөбүз үйдө болчу. Ал көрбөй калды. Биз көрбөй калдык. Ошондо эмне деп жыйынтык чыгарып беришти? Каза болгон себеби эмне? Каза болгону башында больницада деген немеден тартып келгенде айтты, башта таза жер калбаптыр деди, мээге кан тамып кетиптир деди. Ошо баштан башына эле катуу таяк жеген турбайбы? Айыгат, өпкөсү, жүрөгү күчтүү жашыркен, айыгат дешти, аябай үмүттөнүп 16 күн бутка чалынган аптекадан жазып берген дарыларын таппай кыйналып ушинтип Кудайдан тилендим 16 күн дегенде. Ошол күнгө чейин бир бала басып келип, ошо кечинде мүмкүнө келип бала менен тамактанган 2 бала деле жүрдү. Муажабилерскийге сырат көргөндө свидетелдер келип неметип атканда жанымда эле жүрүштү. Баламды сурап болгон жок менден, кайдыгер карап коюшту. Арты кайрылуу болсун деп дагы. Аябай мен суранат элем ушу. Баарыбызда деле бала бар. Бир аз ыйман берсе экен, ушинтип. Ооруган жок, эчтеке болгон жок. Бир сон иштеп аткан, баары таза чыкты немеден. Туруп эле башкача апсасам унутуп кетип калат экен. Мейли мен энесеп деп чыдайын, бир аз көрчүмдү көрдүм. Келечекте келиндин боюнда калды, баласы жаш калды. Алар эмне болот эми? Алардын тагдыры, тарбиясы, аларды ким карайт? Мен жарты жаныма, мен бүгүн бармын, эртең жокмун. Ошолорду дагы бирге
билбейм кандай болуп баратат. Корко турган эле заман болуп баратат. Эне эң атам деле баласы сыйлабай эле. Азыр ошо менин балам менен чогуу жүрүп ичип мушташып, мен билгенден 3 чогуу болуп атат. Калгандарын билген жокмун. Ошолордун деле ата-энелери мага келип койсо болмок. Келген жок. Мен азыр сиз менен сүйлөшүп атып, сиз мындай жөн эле бир терең анга түшүп калгандай эле же сот жагынан эч кандай маалымат жок, мындай болуп атат деп же сабап кеткен балдар кечирим сурап койбосо же эч нерсе белгисиз жөн эле бир мен кайдыгер эле бирөөдөн угам. белгисиз Эртең сот экен, мынча да экен, анан каерде экен деп өзүм сурап келип атам да. Верховныйга барып жаздым, ушунчалык сурандым. Мен тиги карап аткан балага күндө чалып атам, жазып да атам, турат баары албайт телефонду. Башкаларына чалып айтам, айтбек дегенге байланыштырып койгулачы. Десем эч ким байланыштырбайт. билейин дегенде да. Эч ким байланыштырбайт. Кааласаңыз азыр чалайын, азыр да албайт. Бүгүн сот например карап алган ушул да. Албайт. Анан сиз азыр албаса деле өзүңүз эле Аламүздүн сотуна барасыз, Мен 2-3 жолу бардым, таппай койдум. Мен сотко өзүм барам азыр. Негизи сот медэкспертизабы кандай мындай жыйынтык чыгарып, өлүмдүн себептерин жазып ушундай болот да документ түрүндө. Документте ошо башына эле кан тамып кеткен. Кан тамып кеткен. Бирөөлөр аркылуу сабалып деппи же жөн эле кан тамып кеткен деп. Удар тийген, мээге кан тамып кетти деп эле неме чыгарды ошол эле. Негизи өзүң эми балаңыз жөнүндө айтып берсеңиз, балаңыздын аты жөнүн, кандай бала эле, эмнеге кызыкчу эле? Балам Жээнбеков Кырсбек Сулайманович деп өзүмдүн атымда болчу. Жаш кезинен эле ушу сим карта сатып келчү. 7-классын сим карта сатты. Ушул күнүнө чейин эле сим карта сатып өзү кызыкчу, тиги актер болом деп кызыкчу. Боорукер болчу, аябай эле боорукер болчу. Анан бир туруп бат жини келчү, аябай бат жини келчү. Боорукер болчу, мындай жүргөн турганын айтсам, жакшыга кирбейт, жаманга кирбейт, акылы бар болчу. Неге дегенде, тиги тайнесинин колунда чоңойду, көп нерсени кыйынды да көрдү. Тайкелеринен папабыз жок жашап калганыбыз үчүн кыйналып да чоңойду, ордун билди, анан сүйүнүп да калчу, өзү иштеп атат, өз тамагын таап, семьясын багып атат, аралашып атат. Мен ошо баламы карачу. Башында ийдин санынан карап атат деп сүйүнчү, мында кичике болчу, кийин уже больницага калдым, бүт баарын көрүп. Ушу буюрса баласын тушосун кесебиз деп 3 күндөн кийин баласын тушосун кесмекпиз, ошол күнү ушундай болду. Быйыл ушу жок дегенде ипотекага үй алалы балам, кредитке айфон телефон деле алып утпайсыңбы? Андан көрө бир аз мен да иштейин, экөөлөп неме кылалы. Биз бирибиздики продукт болуп, бирибиздики неме төлөнүп турса, аракет баштай берели деп буюруп, аябай бакышып калганда чоң болчу. Ошо жаман экен энеге баланы жоготкон. Эң өкүнүчтүүсү ушу кайдыгер карап койду да, балам менен чогуу дос болуп жүрүп, чогуу ошол түнү бирге болуп, мен көзүм менен көрдүм. Эртең менен үчөөнү да өтпөймбү? Экөөнүсүн таанıyт экен, бирөөсүн тааныбайт экенмин, ошол бөөкөр болуп андан кармалып туруп, анын колунда бычак бар болчу, бир колунда темир бар болчу. Ошону мойнуна албай жатат. Мен эми кантип жалган айтам, көзүм менен көргөм, жалгыз көргөн жокмун, үчөөбүз көрдүк. Ал дос баласы. 2 бала, мен үчөөбүз көрүп атабыз. Чогуу иштешчү экен. Бир жумушта ушу Мегаком компанияда иштечү. Бир колунда бычак, бир колунда темир бар экен эле. Тиги менен моло деп мени неметет го деп тиги 2 балага болушайын деген, балам менен мушташканын билген эмессизби? Тиги 2 балага кичикейип ойлду да, тиги баладан кичике болчу. Экөөнү тааныганым үчүн болушуп, ажыратып коеюн деп ойлоп баргам. Жолугуңуз колунда бычак бар деп калды, карасам колунда бычак бар экен. Мен темир деле көргөм, бычакты көргөн эмесмин, бычак да бар экен. Темир менен момтуп атты, тиги 2 балага. Үчөө урушуп аттыр да.
Ана мен кой деп жөн болуштук коюп үйгө кетип. Үчөө бири-бирин тааныша эле чогуу иштешкен балдар. Аны мен уктум ошол жерде Ырысбек байкени уруп койду дешти. Баламдын аты Ырысбек байкени уруп коюшту деди. А мен ушундай кылып комага жаткырып уруп койду деп ойлогон эмесмин. Негизи мен балага болушчу эмесмин. Эне балага болушкандарды даже жактырбачумун. Эркек балага болушуп жаман көрүнөсүң. Алар кайрылып тилде ошол айтып, мен көңүл бурган эмесмин. Ушундай положенияга чейин мушташып ушуп кеткен деп ойлоп турмун. Эгерде билген болгонумда бул бала азыр мойнуна албай жатат. Мен балам менен урушканын билгенимде ошол жерден бычагын, темирин сүрөткө тартып алмак экен. Сиз жаман ойлогон эмес, мындай болуп кетет деп ойлогон эмес. Ойлоп турмун да. Скорый чакырдык. Сейиздерде тырышып баштады. Судороги берип баштады. Бул эмнеси böyle колумду тырышкандан скорый чакырсак келбейт экен, ал жака барып барабыз. Кайсы жерде жашайсыздар? Кордай. Машина менен алып келдик. Алып келгенде эле бул жерден областной соттон тез жардам беришти, ушул жерден эле комага кирди. Ушул жерден Ошондо сиздин кайрылууңуз сот ишин карап, күнөөлөрдү таап, сот ишин карап берсе, суранат элем Ташиевтерге, Атамбаевтерге суранат элем. Ушу мен жалгыз баламды алып кетип өлтүрүп коюшуп, кайта кери карап мейли энеси мени аябасын, баласын аяп койбойбу деген немелерим бар болчу да. Эмне үчүн ушу менин айдай балам келечекте апасын көрмөк, келечекте балдарына тарбия бермек. Ошону бул балдар өлтүрүп коет деле мен баламды. Ал балдар жөн эле жүрө беришеби деп суранат элем. Ошо чоң жактан жардам беришсе, ушу балдарды неме кылып беришсе. Өзүңүздүн ден соолугуңуз боюнча да өзүңүз да ооруп жүрөсүзбү? Мен ушу 7 ай больницада дарыланып чыктым элем. Кургак учуктап калат экен. Билбеттим мен. Бөйрөгүм оорутат го деп жүрүп, орнумду бүтөтүп алып турмун. Дарыланып атам, ушул кезде амбулаторныйда мен чыккан элем, 6 ай лечение кылып чыктым элем, баламды чечтеттим. Азыр да 1 жыл лечением бар. 1 жыл дарыланып. Ошо мен азыр жумушта кыла албайм, жумушка да албайм. Адышка менен болуп кетти да. Адышка бизге бассам дем ала албай калам, неме жетпей калат. Ошо ден соолугума байланыштуу да иштете албайм. Жалгыз балам бар болчу, карама. Үйөм кайтыш болуп, балам жаш болуп, өзүмдүн да аял кишинин тапканы бир кишиники жете бербейт экен. Үйгө да ичпей калып турабыз эле. Мына буйруса баары алдыда балам эми чоңойду деп, эми күн көрөм десе. Мейли балам күнөөлүү болсун. Жок десе бутун сындырып койбойбу, жок десе колун сындырып койбойбу. Карамакмы. Аман таптаса жок болуп туруп. Кайда кери карап алдыма да келген жок, больницага да барган жок. Мейли алдыма келбесин, мейли больницага барбасын, о жерде роудта чогуу жүрдүк, балам комада жатканда ошол мондай эле чогуу эле жүрдүк. Сурап койгон жок. Эч бир сурап да койгон жок. Балсыз болуп эле отуруп калдым эмне болуп. Басып барат, эмнеге басып баратканын билбейм. Бирөөгө бирдеме сүйлөп жатып, эмнени сүйлөп атканын билбей калып. Саурдогуңуз эже. Айла жок. Эми эненин жүрөгү ушундай экен да. Эненин жүрөгү баладан айрылуу баарынан оорго. Саурдогуңуз. Негизи мындай ушундай окуялар көп эле болот да. Ушун сабап кетип эркектер арасындачы. Ошол жаман экен, бири-бирин аябаганда өйдүгөн ата-энесине кыймылып калат экен. Өзгөчө жалгыз уулуңуз болот, сизге андан канчайсы кыйын болуп жатат. Сиз ошо балаңызды
ошо күнү чогуу болуп эки бала чогуу болуп атпайсызбы? Аны сотко айткансыз да, э? Айтканмын, бир баланы таппай жатышабыз деп. Эмне үчүн Кыргызстандын ичинде бизден кызматкерлер ошол баланы таба албайт. Кыргызстан ички, Кыргызстандын Аты жөнүн билесизби аны? билем, Искендер деп. Таба албай жатышат. Сиз эмне деп ойлоп атасыз? Эмне үчүн андай болуп жакшы каралбай атат иштер? Жакшы каралбай атат. Ошону суранат элем. Баягы күнү да суранып атайын чыктым элем. Дагы деле эч кимден жардам жок. Сот иштерин жакшы болушу, жакшы иштеп, күнөөлүүлөр табылып, жазасын алып, сиздин да бул көкүрөгүңүз эс алып калмакта мындай. Жеңил деп Мен калмак. баламды ушинтип уруп өлтүрүп күнөөлүү кылып адвокат жалдаптыр. Тиги ошол күнөөндө кармап турган бала. Адвокатты мен көргөм, башында да жалдаган. Кечээ күнү да мени сот болду, жол соттанышуу болду. Шунда да адвокат келди, адвокат менен урушуп кетти. Анан кандай болгон чектеди эле, адвокат жалдаган чектеди эле, ушу бала азыр эми соттон чыкканы турат. Мен аппапмын деп. Эмнеге эч ким карабай жатат, эч ким мени чакырбайт деп, эч ким чакырбайт. Билбейм, эчтемкеден кабарым жок. Бул балам ал жерде экен, кандай байланышы бар эле балаңыздын деп деле булар деген милиция кызматкерлери изилдегенде мен аркылуу эмнени изилдеш керек болчу да, эч ким мен чалсам албайт. Кайтыгер карап коюп атышат. Ошону суранат элем. Сизге дагы ишиңиздин жакшы аякташына биз дагы суранат элек. Бизди көрүп жаткан адамдардын арасында ушул тармакта бир кандайдыр бир жардам бере ала тургандар бар болсо, биз сиздердин жардамыңызга Айсалкын эже муктаж болуп жатат азыркы убакта. Айсалкын эже, сизге сабыр тилейм, сабырдуу болуңуз. Неберелериңиз бар экен, балаңыз жок болсо да небереңиз артында небере бар экен. Уулбу же кызбы? Уул, э? Ошо небереңиздин өмүрү узун болсун, буюрса баары жакшы болот деп тилейм, ишенем.